Аскат, убакыт болду балам. Автобустан кечигип каласың, тура кой балам, тура кой. Тур, кечигип каласың балам. Тура кой. Уйкуңду ач, молодец. Тура кой, жуун, тиши башыңды, бетиңди жуу кой, тура кой. Балам, тура кой. Тишиңди жуу биринчи. Şaşpayıcı, menен. Doydun mu? Tufliyim. Baba. Soğuksunar mı baldarım? Soğuk olsak gettik anda. Болот Мамбетов атындагы Орто Токой суу сактагычы Кыргызстандагы алгачкы курулган суу сактагыч. Деңиз деңгээлинен 1767 метр бийиктикте жайгашып, эң терең жери 47 метрде. Ал эми туурасы 3 километр 800 метрди түзүп, узуну дээрлик 18 чакырымга чейин созулуп жатат. Суу сактагычка 470 миллион метр куб суу батат. 1963 толук кандуу ишке берилген. Быйыл 56 жылдын 100 болду. Төмөн карай шаар ылдамдык менен агымын күчөткөн бул суу Чүй өрөөнүндөгү 140 000 гектар жерде, ал эми коңшу Казакстандын 80 000 гектар жерин сугарат. Мына азыр биз суунун буктурулган жеринде турабыз. Тоонун арткы бети сакталган суу ал эми ошол жапыз дөңсү аркылуу өтмөк курулуп, ошол өтмөк аркылуу мына ушинтип суу кое берилет экен. Суу жайдын толугунда эгин талаалары суу сап турган учурда, аябай суу керек болгон учурда көбүрөөк кой берилет, ал эми кышкысын толугу менен жабылат экен. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай кой берилген суунун басымы абдан жогору болгондуктан мына ушундай керемет көрүнүштү тартуулап, анан сырткардагы майда тамчылардын чачыранысы шамал менен биргеликте чачырап турат.
таза жагып турбайбы? Могул жака барат окшойбуз. Саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Айыл башы бар беле? Ооба бар. Азыр чалайбы? Чалып койсоңуз, бизде келди деп. Сиз өзү деле билет болуш керек, азыр мен өзүм чалып алам. Бул жактан киргизе аласызбы? Жок, катташым келет. Каякта келдиңер? Телевидениядан келгенбиз. Фамилияңар ким? Чубаков. КТРК биздин айыл деп койсоңуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиз менен сүйлөштүкпү? Айыл баш. Жакшысызбы? Жакшы. Айыл апатычы. Айланасын толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Жалпы көрүүчүлөргө кызык болуп жатса керек, таң калуу менен карашып. Өзгөчө кайтарууга алынган бул эмне деген айыл болуп экен, Бул Орто Токой суу сактагычынын төмөн жагында жайгашкан Орто Токой айылы. Ал эми айылдын башчысы Байыш байке. Бүгүн сиздердин айылда коноктобуз. Рахматчы келгениңиздерге. Эми биздин айыл 1947-жылы уюшулган экен, ушул Орто Токой суу сактагычы курулуп атканга байланыштуу деп. Ошол убакта ошол поселкалык кеңеш совет деп түзүлүп, азыркы балыкчы шаарына баш ийгө карап ошол түзүлгөн экен. Анан бул айыл негизи ошол курулуп аткан убакта 2000ге жакын киши иштечкен. Жашап иштеп, Жашап иштеп. Азыр болгону 450 эле киши калды ушул жерде. Ошол көбүнчөсү ошол курган кишилердин балдары ушул жерде жашап атышат. Ушул суу сактагычтан келеби? Ошол суу сактагычтан келет. Бул суу Чоң Чүй каналынын башталышы болуп эсептелет. Чүй дарыясы деген ушул да. Чүй дарыясы ушул. Аябай эле көп суу келет турбайбы? Азыр секундасына 80 метр куб секунда кетип атат. Секундасына 80 метр куб суу өтөт, секунда кетип атат. Мындан да көбү же азаябы? Мындан да көбөйөт. 130га чейин бара алат. 130га чейин. 130 метр куб секундага чейин сууну кое бере алабыз. Суу сактагычты курууга жалпысынан 1,5 миңден ашуун эмгекчилердин күчү талап кылынып, курууга катышкандардын жашоосу үчүн анын төмөн жагындагы капчыгайда Орто Токой айылы пайда болгон. Жана суу сактагыч бүткөндөн кийин дагы анын оңдоп түзөө, көзөмөлдөө иштерине дал ушул айылдын жашоочулары кызматка алынып, ушул жерде жашап калышкан. Тургундардын көпчүлүгү көчүп кетип, айрымдары бүгүнкү күнү дагы дал ошол ардагерлердин балдары, неберелери айылга биротоло казыгын кагып, ата конушун ээлеп күн кечиришүүдө. Айылда суу сактагычта иштегендер канча? Суу сактагычта 69 киши иштейт. Айлыгыңыздар кандай? Айлыгы аз, орточо айлык ушул 5000 тегереги болуп атат. 5000бы? 4000диктери бар, 5000диктери бар, 6000 ошол мен орточо деп, 5000 деп айтып атам да. Аз экен анда айлыгыңыздар. Айлык аз. Бул имарат ушунда иштешет го. Бул имарат суу сактагыч башкармалыгынын имараты болуп эсептелет. Ушул жерде жетекчиликтер ушул жакта отурушат. Бүгүнкү келип аткан сууну, кетип аткан сууну көзөмөлдөп турушат. Чоңоюп аткан, кичирейип аткан сууну эсептеп, бүгүнкүсүн суу чарба департаментине берип турушат. Оңдоп түзөө иштери дагы сиздердин моюнуңуздарда. Оңдоп түзөө иштери дагы ушул айылдын ушул жерде жашаган, ушул жерде суу сактагычта иштеген кишилердин милдети. Кыштын күнү ошол көбүнчөсүн ошол оңдоп түзөө иштери менен алек болушат элдер. Ошондо айылда 65 түтүн жашаса, ар бир үйдөн бирден киши иштейт. Бирден киши иштейт, ар бир үйдөн бирден киши иштейт. ФАП бар. Анда бир кызматкер балыкчыдан келип, жумасына бир жолу келип, жаңы төрөгөн келиндерди, бул 1 жашка чейинки балдарды бир сыра кыдырып карап, кары картаңдарды бир сыра ден соолугун карап, ушундай
элдин ден соолугуна көзөмөл кылат, бир жумада бир келип. Мектебиңиздер? Мектеп жок. Мектеп жокпу? Мектеп жок. Мектепти ошо Балыкчы шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы гимназия орто мектеби бар, ошондон барып келип окушат. Балыкчыга барып келип окушат. Барып келип окушат. Күнүгө эртең менен бул жерден ошол 97-жылы чыккан Пазик автобусубуз бар. Жанагы автобус кеткен ошол окуучулар жүктөп кетти. Ооба. Ошол автобус менен ошол алып барып алып келип, түшкө чейинкисин бир алып барып алып келет, түштөн кийин кайра барып алып келип. 2 мага каттайт. Биздин ушул Орто Токой айылынын жаш өспүрүмдөрү областтык эл аралык мелдештерде 2-3 орундарды багындырып келатат. Бу дагы жакшы, ушу кыска мөөнөттүн ичинде ушул эл аралык жана ушу областтык мелдештерде 2-3 орундарды ээлеп келатышат да. Анан бул негизги балдардын келечеги, Кудай буйруса, жакшынакай бир өзүмө алдында пландарды коюп атам. Ушул айылдан бир республикалык деңгээлде, эл аралык деңгээлде балдарды машыктырып, чемпион кылып, ошол өзүмдүн салымымды кошсом деп айтам да. Анан эң негизги максатым ушул балдардын бош убактасын туура пайдалануу. Ошол балдар биякта бош жүрөт да, көбүнчөсү. Аны ошолорду туура пайдаланып, ден соолугун чындап, ушул айылдын бир атагын бир республикалык эл аралык деңгээлдерге чыгарсам деген ойдомун. Орто Токой суу сактагычына кетип аткан сууну ушуну эсептеп айтып турабыз ушул көпүрөдөн. Ушул көпүрөдөн эсептелеби, канча суу кетип атат? Тетиги жерде рейка бар, рейкадан карайбыз дагы. Анан атайын таблица бар, ошол таблица менен суунун канча куб суу кетип атат. Ошону тияка билип, анан тиги суу чарба департаментине отчет берип турасыздар. Күнүгө отчет берип турабыз. Анан Кудайдын кулагы сүйүнсүн, могу айылда жайдын орто ченинде суу чоң ачкан убакта балык агат Орто Токой суусунун өзүнөн. Суу чоңойткондо көпүрөгө чейин тиеби? Момундан колуңузду байлаңыз, тийбеңиз, могу май. Ай, жана айтпайсызбы аны? Кичине эртерээк. Анан бул жерден суу келатканда түнкүсүн балдар келип фонарик менен келип кармашат. Бияк өзүнөн дагы ушул балык кичине агып, балдар кичине тоюнуп, айылдын эли. Балык акканы кандай? Балык деген суунун ичинде болот да. Суунун ичинде болот, бирок ушундай Кудай таалам ушу Орто Токойго берип койгон экен шыбаасын. Суунун үстү менен ушундай балык агат да. Тиги ар жактан көлдөн келатканда жанагы эмеден агулушкени алып калат экен дагы. Анан өйдөгүчтөй калкып чыгып калып, суунун жээги менен, суунун үстү менен агат. Анан элде жана көпөлөк кармаган сачок менен түзүп алып. Сууну кой бергенде темирге урунуп, кандай балык эси ойуп турбайбы, өлөт. Аны ушул жерден тосуп кармайсыздар. Мына могу эмени көрдүңүздөрбү? Могу суудан мында чыгып мында эмелер туруп, темирлер туруп атпайбы? Ошол мисалы кээ бир үйлөр ошо жээктеги үйлөр ошо үйүнүн тушуна ушундай темир кылып чыгарып алып, анан аны менен да кармашат да баягы. Бул да жетишпей калат да көпүрө дагычы. Анан ошондон да кармашат сүйтүп. Көп эле балык келеби? Балык жакшы эле, Кудайга шүгүр. Ошол июль айларында жакшы эле болот. Жаман деп айтканга болбойт. Сиздердин дагы бир негизги булагыңыздар бул балык турбайбы, э? Ооба, балык. Кармап деле жетишпесеңиздер керек. Барын. Өтүп да кетет деп. Ошо. Өтүп да кетет. Бул жакта Таш сарай айылынын өтүп кеткен Таш сарайга калат да. Андан ары көчтө балыкчылыктар кармашат, көк мойноктуктар кармашат. Биринчи көк мойнок, экинчи көк мойнок. Жакшы. Кайырмак мененчи?
Кармагандар барбы? Кайырмак менен кармагандар бар. Мындай. Өйдөрөктө көрүнүп атат окшойт. Кайырмак салып атышабы? Ошол жакта турат. Жогору жакта. Ооба. Орто Токойду биз балыкчылардын айылы деп дагы койсок болчу да, эми айылда өзүңүздөр көрүп. Мал бакканга деле ылайыктуу. Кыйраган шарт жок. Жайлоолор жок дегендей. Дыйканчылыкка деле берилген жер жок, айдоо жерлери жок эч. Анан айыл эли алган айлыгы 5000 сом болсо. Көбүнчө жумуштан сырткары бош убакыт көп буларда. Мына ушундай көк ташка суунун жээгинде болсо анан кийин көпчүлүгү ушул балык салуу менен алып келишет экен азыр. Өйдө жакта бир топ балыкчылар жүрөт. Биз дагы кайырмакты даярдадык. Балыкчылар менен биргеликте убакыт өткөрөбүз азыр сүйлөшүп. Салам алейкум. Алейкум. Кандай? Жакшы калайсыз? Балык түшөт а? Ой, жан келдик азыр болот. Буюрса, погода жакшы болду. Канчада келдиңиз эле? Жарым саат болуп калды. Жарым саат. Курт казып аны муну. Рыгыт турайын мен эле ушул жерге. Давай сал бака. Тайгаланасың абайлы. Балыктар үркөбөйбү катуу эле сүйлөшө беренде? Жок. Суунун үнүн карабайсың, бизгенен бакырып атпайбы. Канча жылдан бери балык саласыз? Бай. Старткандан баштап 1-2 класстан уже балыкка чыга баштадым. Шар сууда балык күчтүү болот. Күчтүү болот? 2-2,5 килограммдыкты алып чыгасың. Андан чоңу кайырмакты карабайсың бетиги. Сындырып коет. Суунун шары балыктын күчү болот. Форель, маринка күчтүү болот. Эмне балык бар? Форель анан маринка бар бул жакта? Анан асман бар. Асман? Асман майда балык эми берки. Маринка, форельдер ошо. Сатасызбы же өзүңүзгөбү бар? Жок, үйгө. Неберем бар, үйгө алып барам. Эрмекте бул эми, пешеге чыккан эмне аласың? Ооба. Балдарга дагы балык жакшы да негизи денсаулукка. Балдарга жакшы болот. Бул айылда баарыңыздар эле балык салганды билет турбайсыздар. Эрмек дегенде. Бош убактысын баарын эле балык салып өткөрүшөт да. Бош убакта чыгасың балыкка. Бир күндө канча балык кармайсыз? Ар кандай. Укай берендеми. Бир түштө кеде. Көп эле кармайсың, 15-20 килограммдан кармайсың. Бир күндөбү? Ооба. Фонтандан, тияктан. Кайырмак менен? Кайырмак менен. 15-20 килограмм балык кармасаңыз күнүнө жакшы болот. Анан бирөө эле 2 килограмм болуп атса 5-6 балык эле 10 килограммдан ашып атпайбы? Бая сууну кое берген учурда балык агатты отпайбы? Жок, калат эс болгондо. Ал кезде кайырмакты ыргытасыз да. Сатыр сейин алганда. Жок, сачок жаныңа коюп коесуң, сала бер, алып келесиң, алып аласың. Бирок ошол убакта элге жакшы болуп турбайбы, жылга? Анан Орто Токойдун айлыгы 5000 болсо, анан тигини жок дегенде кээ бирлери сат. Анын мунусуна керек деп алышат. Сырттан дагы балыкчылар келишеби? Эми бияка чочундар кое бербейт. Киргизбейт, Таанышы барлар. Жеп кеттиби? Бияктан улса сурап алып киргендер болот. Балыкчы болуш үчүн эң биринчи курт казганды үйрөн. Куртту казып келип, анан кайырмак жасап, курчок байлаганда анан балыкчы болосуң. Сразу келип алып эле кээ бири бар, курт берчи дейт эне. Өзү балыкка келип алып, анан болбойт да. Азыр жанагы балык сыяктуу жутмалар чыгып калды го. Билесиң абы? Андай менен салбайсызбы? Бар, азыр салам. Мамон эле. Мол берсеңиз? Да, билесиң, тиги воблерди түрү бар. Муну салганда бул кичинекей балыктай болуп эле. Муну сүйрөгөндө балыктан сүзөт да, форель үчүн түштөйт. Чоң балыктар түштөйт, буга чоң балык чөткөндөн. Чоң балык түшөт. Бул жакшы болуш керек эми, кайра курт салбайчы. Ыңгайлуу. Курт салгандан тажасаң сен балыкчы болбойсуң анда. Анда болбойт да. Курт салып үйрөнүп анан монда билесиң, аларды алмаштырып туруш керек.
баягы шарыраак, чоңураак жерге чоңураагын ушундайбы? Мына жерге ырыттырып. Кайменте өйдө көстө кетейин. Өйдө? Ооба. Кәңдірді, мұның алып. Жанагы фонтанга чейин барасызбы? Жоқ, көпірін айлан бар көз менен ылды кетім. Тақалып қалдым, не oldu? Илдің. Bir 1968 жылы құрылып ишке берилген мына ушул кичи КЭС убагында Орто Токой айылын электр энергиясы менен камсыздап турган. Бирок иш көпкө узган эмес. 1976 жылы кандайдыр бир себептерден улам ишин токтоткон. Азыр таланып, тонолуп, темирлердин баары чыгарылгандагы мына ушундай цементке бекем орнотулган оор темирлер гана калган. Бара-бара айылдын тарыхына дагы айланып барат десек болот. Айылдагы Алмаз аттуу байке өзгөчө өнөрлүү байке экен. Азыр кызыгуу менен келе жатабыз. Мына ушундай өгүчкөндөрдү кармап, үйрөтүп анан кийин сатат окшойт. Азыр өзү менен сүйлөшүп анан кийин таанышалы. Оппа. Тоз өгүчкөндөр. Assalamu алейкум. Алейкум салам. Келе жигиттер. Кандайсың? Сыртка чыгарып атасыз. Сыртка чыгарып учурайын деп аткам. Чыгарайын сыртка. Канча өгүчкөнүңүз бар? Билбейм, ошо бир 150дей го. Көп турбайбы? Баарын чыгарасызбы? Жок, азыр балапан басып аткандар бар. Анан Балапандарын багып атат, жумуртка басып аткандар бар. Баарын чыгарбайм, баягы бошторун чыгарам да, анан жаштарын. кирип көрөйүнбү? Ооба, кирип көрсөң, мында уялары мына гнездолору. Анан булар өзүлөрү уя салышат. Ама балапаны болду. Балапандар. Көрөйүнбү? Ооба. Мына бореки жаңы чыккан балапаны. Булар кичине чоңоюп калгандары. Ушул жерден эле басып өршү. Булар басып жатабы? Мына бул жумурткалары. Мына булар балапандар да. Мына булар жумурткалары. Бир басканда канчадан басат? 2ден. 2ден басат. 2ден басып чыгарышат. Балапандын эч жүнү жок. Жаңы чыгып атат. Буякта вообще жаңы чыккан барбы? Көрсөтөйүнбү? Мына бул суточныйлар булар. Качан бас чыгарылды? Мына көчөгөн чыгарышты буларды. Адам балапанды кармаса колунун уусу өтүп кетет дейт го. Жок, өтпөйт деле. Кайра эле бачы менен коёсуз. Кечке кармап койсо аны өлүп калат да. Чоголот. Бул коргойт да өзүнүн территориясын. Бул атасы да. Буюнда да балапандар бар. Атасы да басып береби? Атасы менен энеси алмашпасат. Күндүз аталары жатат. Түнү таң аткыча энелери жатат да. Эркек ургачысы басып берет турбайбы? Эркек ургачысы бирдей анан булар оозу менен багып жемин кузуп берип багышат да. Булар. Балапан чоң болдук балапандар. Бул уже 3-4 күн болуп кеткендер да. Булар уже мына жакында уже учайын деген балапандар. Темир канат турбайбы? Булар мына кавказский боки деп коет. Двухцветный да. Чубаты, анан агы анан боз эле свет көрдүңөр. Бунун түгөйү мындай. Буларды каяка учуруп атасыз? Азыр асмандан учуп. Асманга учуп ойноп келет экен, этилер учпадыбы? Ошол жака барып учуп, бийиктикке чыгышып ойноп келишет. Булар ойношот. Айланышып. Бул куш салган адамдарды баягы баккан адамдардычы. Мүнүшкөр дейт да, эми бул канаттуу да куш эмес. Сизде эмне дейт ошону? Булар орусчасы голубятник, кыргызчасы көчкөнчүлөр да. Көчкөнчүсүз. Көчкөнчүбүз да. Эмнеге багасыз көчкөндү? Себеби бул өзүнүн кызыгы бар да. Көп киши түшүнбөйт да. Оюну өзүнчө башкача, учканы өзүнчө керемет да. Анан парода чыгарасың мындан иштеп. Оюндарын, лётун чыгарып, ушуга кызык да. Көп киши багат аябай Кыргызстанда. Кыргызстанда көппү көчкөн баккан? Ооба, аябай көп. Сиздердин айылдачы, сизде? Биздин айылда менден башка да 2 жаш бала багат. Алар эми жаңы багып атышат да. Сизден үйрөнүштү. Мен болсо бакканым 25 жылдай болуп калды. 25 жылдан бери көчкөн болуп калды. Башка эмне кесип кыласыз? Башка ушу Орто Токой сузактагычында иштейм. Анан көчкөн болосуз. Анан жумуштан тышкары бул хоббибиз да. Буларды сатыкка да чыгарасызбы? Сатыкка чыгарам. Россияга чейин сатам, Казакстанга чейин. Алып кетишеби? Келип алып барасыз? Жок, баягы интернет аркылуу алышып беришебиз да. Заказ кылат, акчасын которуп берет. Мен салып ийем, мен заказ кылам, аяктан алып келем.
Бүгүн келет буюрса Казакстандан 4 көчкөн. Заказ кылгам. Канчадан сатып аласыз? Эмеден баштап 1000 сомдон баштап 15 000 сомго чейин. Бир көчкөндү? Бир көчкөн. Кайра канчадан сатасыз? Ошондой эле, баасы ошондой эле. Бунун эмесине жараша. Пародасына анан учуп ойногонуна жараша да, бийик учуп. 15 000 сомдук көгүчкөндөр барбы? Ооба, бу жакта бир парам бар. Бул жерде сиздин 150дөй көгүчкөнүңүз болсо ошондо миллионер турбайсызбыз. Жок, эми баары эле сатыла бербейт да. Сатылбаганда көчкөндөр бар да, бул баягы эме да. Өтпөгөнбү? Жок. Баасы жок да. 1000 балекет баа берсе да жакшы көргөн көчкөнүм бар да. Бул кызык да. Андай сатпайм. Андай көчкөндөрүм да бар. Өзүм кичинекей балапан кезинен өзүм чыгарып баягы аябай жакшы көргөн көчкөндөрүм бар да. Бул үйлөнүп үлпет тойлорунда да учурушат, ошолорго да алып. кээде бияка келип калганда бирөөлөр сурашат, анан мындай эле бекерлей беребиз анан. Бул көчкөндү мен эме жагына, бизнес жагына бакпайм да, өзүмдүн кызыкчылыгы. Кызыгыбыз. Кызык. Бизнес кылып деле акча таппайсың. Жемди кантип табасыз? Жемди ошо эми багы жемине 1 2 3 4 көчкөн сатып койсом жетет бир айга. 1000 сомдон 1 4 көчкөн сатып койсок эле жемин актайт да. Ушул өзүн өзү багат да. Андан сырткары аябай эле оор кыйынчылык. Ой, багы менетке эме убакыт да. Убакыт эле керек. Баарын караш керек, ухаживать этиш керек. Ооруп калат, буларда да оору бар, аларды арылайсың. Анан паровать этесиң, парода кылыпчы. Антесе туура эмес парланып алса, парода бузулуп кетет да. Жаңы учуп аткан балапандар ушунда башында тоолорго конушат. Анан уже көтөрүлүп баштайт. Аз болор бийиктикти набирать этет да. Арасынан тетин уже асты кете баштады этет бийиктеп. О жаштар азыр көбүнчө жаштарды коюп атам да, ошолор үйрөнүп атат жаңыда. Булар айланып да үйрөнөт да, куйрукка жыгылып атат деп коет ушинтип. Лакоз кылат да. Улам конуп кайра учуу, Ошентип анан канаттарына күч келет булардын дагы, тренировка. Спортсмен сыяктуу эле да. Анан учуп башташат анан улар да бийиктикке. Калгандары кайда кетти? Мына тен өйдөлөп бартат, үстүгө жакта жүрүшөт. Мына ушул жемиш бактары бир гана кишинин ээлигинде эмес, мамлекеттин эсебинде экен. Айыл эли биргеликте бул бактарды сугарып, бутап, багып дегендей анан кийин баягы мөмөсүн бере баштаганда биргеликте чогулуп келишип жемиштерди жыйнашып сатыкка чыгарышат экен. Андан түшкөн акчаны анан кийин ар бир үйгө бөлүшөт. Болжол менен бир орто эсеп менен жылына 6 000 7 000ден акча алышат ар бир үй. Саламатсыздарбы? Окуу бүттүбү? Курса качтыбы? Чарчадыңарбы? Жакшы салгыла. Жашаллы. Балдардын бүгүнкү курсы аягына чыкты. Ал эми биздин көрсөтүүнүн бүгүнкү чыгарылыштагы соңуна келип жетти. Биз сапарыбызды мындан арылайбыз. Орто Токой айылы менен кош айтышабыз. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.